Чоң үй бүлө, бийик максаттар, бактылуу турмуш, ушундай аруу тилек алга карай кадам менен Калилбай аганын күнүмдүк мал чарбачылык жумушу башталат. Тез союз кезинен калган чакан мал чарбасын атасынан мурас катары өзүнө өткөргөн. Убакыттын өтүшү менен талыкпаган эмгектин артында жылкы койдун башын көбөйтүп калууга жетишкен. Мен ушул жаштайыман мал чарбага жакын болуп өстүм. Атам чабан болгон. Ошол союз малдан бери ушу иштеп, жаш малда ушу түнгүндө иштеп ушу даражага жеттим. Өзүбүз ушу союз таркагандан кийин мал кылып, улап, курап ушу 500 башка жеткиздим койду. Жылкыны 40 башка жеткиздим. Каарманыбыз чарбасын өнүктүрүүдө ар кандай шартка туш болот. Мал жандыктарын кароого дыкаттык менен көңүл буруп, мезгилге ылайык дарылоо иштерин жүргүзүп турат. Биринчи очурут ветеринарный жакты жакшы караш керек. Уколдорун толук бериш керек. Анан жардамчы да керек. Бу жалгыз мен карай албайм. Балам айрыкча кенже балам карайт. Ошол жардам берет. Анан бир шерик малчы да жардам берет. Анткы бу 500 баш койду өзүм жалгыз карай албайм. Ал эми күнү түнү жанын кар чуруп, түйшүгүн тең бөлүшкөн Жеңишбек дагы жаштайынан тартып эле мал арты менен чоңоюп, анын ысык суугуна бышып калган. Эртең менен турабыз, таң атып электе туруп, койду чөп жемин салып айдайбыз талага. Талага айдап, саартан кечке талада болот. Кышын жайын талада биздики. Түнү камалат, таң камал айдап чыгып кетет. Ушу тууганын алып келип 2-3 күн камайбыз, карайбыз. Козуларын карап коет, керкилери. Ушуларды эмгизип, наркөөр кылып карайбыз, чөп жемин берип. Мен минип турган дал ушул ат Калилбай агайдын өзүнүн асыл тукум аттарынын бири десек болот. Ал эми 40ка жакыны ушул эгин талаалары башталганга байланыштуу агытып жиберген. Ал эми төртөөн өзүнүн жумушуна мына ушу койду кайтарууга, күнүмдүк тиричилигине пайдаланууда. Мындай чоң чарбаны кеңейтүү бир эле адамдын колунан келүүсү кыйынчылык жаратпай койбойт. Калилбай аганын бул жааттагы ишине өйдө да өбөк, ылдыйда жөлөк боло турган бир туугандары колунан келген жардамдарын берип келишет. Бул чарбаны өнүктүрүү үчүн бала чакасы менен, тууган уруктары менен көп жардам, көп иштерди аткарды. Мисалга ошол сарайынын территориясындагы жерлердин бардыгын өздөштүрүп, ага бак дарактарды эгип, коро сарайлардын бардыгын азыркы талапка ылайык жайгаштырып койгон. Мен ойлойм, мындан кийин дагы бул чарбасын өнүктүрүп кетет деп. Үй бүлөнүн ынтымагын, берекесин арттырып, ак дасторкон үстүнө чогулткан каарманыбыздын жубайы Айнаш эженин орду ополтоодой 4 уул 1 кызды татыктуу тарбиялап, бардар турмуш кечирүүсүнүн сыры жолдошунун баштаган ишин колдоп кубаттап турганында. Биз жолдошум экөөбүз жашыбыздан эле мал чарбасында иштеп эмгектенип жүргөнбүз. Ушул талада айылдагы балдар бардыгы талага иштеп эмгектенебиз деп кетишет. Ошо талага барбай эле ушул айылда деле эмгектенип ушул орозгерди тапса болгудай. Барга шүгүр, жокко канаат келтирип, суктанаарлык турмуш кечирип келе жаткан Жаңыбаевдардын үй бүлөсүнө мындан ары ынтымак жана бактылуу турмуш каалайбыз. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.